Эжеке чогулган акчаларды каяка төгөсүңөр? Сиз азыр парковщикпи бул жакта? Парковка канча сом? 40 сом, 30 сом. Эмненин өлчөмүндө 40 сом 30 сом? Барба, айт, каалаган жериң бар. Мына 30дан алабыз. Каалаган жерге эмес. Прокуратура сотко бар. Начальник милицияны билет, прокурор сот, акиман билет, баарды билет. Жер проблема болгондон бул жакка коюп атат, э? Анда эмнеге акча алып атасыңар? Кызык болуп атат да, бул жерден чогултуп каяка төгөбүз деп атам. Мен баарын сиз албайсызбы эке? Станцияны алып сен көр, бул парковка. Мен парковкада турбадым да, жолдун четинде турдум да. Четинде эмесем, эмне койдуң анан кийин? Койгонго болбойбу? Болбойт да, бул жер платный бар жок. Сен эле билип калдың, мыйзам баардыгы билет. Бул жер парковка. Бул жолдун чети да эке. Ичекеси турушу менен айтачы. Каргабаңыз да адамды. Капка туткан бала чакаң өлүмдө. Бул базарга келгениңде көп нерседен депрессияга түшөсүң да. Эмнеден десе бул продукттар кымбат. Азыр көмүр алыш керек, май алыш керек, un алыш керек деп айтышат. Биринчи депрессия бул да. Мына подземканы көрсөңүздөр, кускуңуздар келет. Кадимкидей мындай ташталат. Эми албетте мамлекеттик күнөөлүү деп айткандан алыспын. Элдердин мындай маданияты, мына көрүнүш. Элдерге тапшыруулардан мурда болгон да. Мына трешина кеткен бул жакта. Азыр бул подземка түшүп кетет десе деле ишенем да. Анткени тияктан трешина кеткен, бул жактан трешина кеткен. Алардын дал себеби азыркы парковкалар болуп атат. Органдын адамдары келет, ГАИ мисалы. Бир аз аралап коет дагы өзүнө обед-сабетке иштейт, качып кетип калат. Всё болду, эч ким карабайт. Бул жерде беспредел. Жогорку сапаттагы күн карама уруктары менен ар бир көз ирмемден ырахат алыңыз. Өрөөндөрү кылдаттык менен тандалган, коопсуздукту жана сапаттын жогорку стандарттары сакталган. Кудайга шүгүр. Не материал боюнча жүрөсүң? Парковка, мыйзамсыз парковкалар. Ушул мына жерде 3 выход бар да. Встречный полосагача коюп алат да, эки жакты тең жаап. Анан биз өтүп кетип баратканда арткы полосага өтөбүз. Кокус арткы полосадан бир араба же бирдеке сүзүп алса, биз мыйзам чегинде биз нарушитель болуп калабыз. Ошол 2-3 жерде точкалар доо бар да мына. Сиз билет билеңиз, мына жер односторонний экен. Односторонний жок бул жерде. Тиякта знаки турат да? Односторонний деген знак бар экен. Алар өзүнүн чөнтөгүнө иштеп атыптыр, эч ким карабайт. Алгыр односторонний. Ошо односторонний экен да, тиякта знак бар экен. Знак сындырып алып калышты, анан жерде. Аны сындырып алыштыбы? Тиякта бар экен бирок. Органдын адамдары келет, ГАИ мисалы. Бир аз аралап коет дагы өзүнө обед-сабетке иштейт, качып кетип калат. Всё болду, эч ким карабайт. Бул жерде беспредел. Ошон үчүн ортого ограждение койсо эчтеке болбойт. Ограждение коюш керек, э? Ограждение койсо, бул оңой эле проблема. Буга кызыкпайт. Бул жерде менин угушумча долялар бар. Мына жерде бирөө доля алат, ана жерде таксистерден бирөө, бул жерден бирөө салат. Наркы Оматтын озунда бирөөндөрдө. Ушуну биз адресini таппа жүрдүк. Сен коем Бишкектен келип калдым. Берки Идрис Айталды. Ушуну бир скорый өтөт бул жерден, пожарный өтөт. Ошо да, ошону айтып атабыз да. Эгерде мындай турса, решетка болсо, мына жактан келген водительди, артынан келген водитель жөн айда дейт да. Азыр мына кең үчүн мына бурулуп атат. Азыр бул өзүңөр көрүп атасың, каалаган жерден буруп берет да. Ушуну эч ким иретке келтирбейт. Бийлик кызыкпайт дагы. Местный бийлик кызыкпайт буну. Акимдер, мэрлер жок. Азыр биз тактап атабыз да, мына жакта бир да документи жок экен да парковкалар. Анан сен тарсаң, сени сыйлам, сени көрүп жүрөм такай. Кокуловдун. Мына жерлерди менчиктеп алган, эртең менен келсең жип менен тосуп алган. Себеби мындай грузовой машиналар 10 машина, мен базардын алдында парковка болушкан. 10 машинаны коюп алат дагы, погрузка. Булар
300-400'den берет. Мунулардын акысын булар алып алат. Парковщикке жакшы да, чоң машиналарды коюп коет дагы. Силер келсеңер, вторник, суббота келсеңер, ошондо аябай бардак күнү келесиң. Азыр бул жакта айтып атат, департамент берген бул жолду парковка үчүн деп атат да. Берген эмес. Бирок жол эрежеси менен эсесек, мындай ПДД дейбиз го. Ошо правила дорожного движения менен эсептелгенде обочинаны парковка кылганга мыйзамсыз да. Обочинаны парковка кыла албайт эч. Аны үчүн пожарный уруксат бериш керек, ГАИ уруксат бериш керек. Бул жерде азыр кайсы парковщик келип туруп маневр жасайт. Маневр болуш керек бул жерде. Чыгарып киргизип турушкан. Азыр бир машинаны койсо эч ким жооп бербейт бул жерде. Менчикти алышкан. Кайсы бюджетке кайсы счетко түшүп атат? Ошону билбей атабыз. Биз реквизитке төлөп атабыз дейт. Ал жекеби, мамлекеттикпи билбей атабыз да биз. Деген мен баягысын окудум. Мына ушул сбор баланыкы менен бир мыйзамдаштым анан кийин өз мындай тааныштар экен, уял до конца барбадым да, мен эсе мыйзамдаштым. Мына жерге мен мисалы 6,5 миң төлөйбүз мына жерге. Кимге түшөт? Алардын келишими мындай. Мына жердин жолдун бою деп менен договор кылган. Биз тазалык ишканасы мына жерге чейин тазалыгын карап беребиз деген гана всё. Келишим. Ал жерде парковка болсо, парковканын өзүнүн пресс-гранттары бар. Чоң машинага мынча, кичине машинага мынча план төлөйт, мынча деген келишим болуш керек. Жеке адам менен келишим болуш керек. Пресс-грант керек ага. Вот анан бул жердин уруксаты болуш керек. Вот эң кызыгы парковкага уруксат бергенде дагы эрежелер бар да өзүнчө. Ал жерде азыр камера наблюдение жок. Бирөөнүн машинасына бир нерсе кылып кетсе эч ким жооп бербейт. Бул биринчи маселе. Парковка деген знакты асты-үстү жок да бул жерде. Сен аны жешин, бул акча кайерге барып түшөт? Ошо жерден баштап. Ошол жерден менчик. Неге кызык жөнөкөй адам машинасын кое албайт? Грузовойлордон 300-400 булар жалыбаттан чыгып, баяктан чыгып атканда, айсылуу биз кетип баратабыз. Месте кылып коет, арканда болот. Ошон үчүн биз мына жерге 6 миңге турабыз. Эгерде сураштырып кетсе мен ким көргөзүп берем. 6 миңге ушул жерге 6 миң төлөйбүз айына. Бунун эң эле элементарный келип мынага окшогон адамдардан сураса биз айтып беребиз. Бизге келбейт, эч ким жолукпайт. 5-6 сотрудник жүрөт дагы өзүнө бираз кызыкчылык кетет. Аларга бир укук берип коюптур. Коомдук жерде автотранспорт менен мыйзам бузгандык үчүн деп 300дөн 1000ге чейин протокол түзө тургандай буларга полномочия берип коюптур. Коомдук жайда тартипти баягы сактаган дагы иштебейт бул жерде. Мыйзам жок. Жол эрежеси боюнча мыйзам жок. Эзеке мына парковканын акчасын кимге төгөсүңөр? Негизи мамлекетке түшөбү акчасы? Мамлекетке төгүлөт, кайсыл жакка төгөсүңөр ошондо? Структура барбы? Мына не тартып койгон. Жок, мына эжекебизден суратабыз да. Парковкага акча алат экен. А бул парковканын акчасы каяка кетет? Интересно. Салам алейкум. Жок, койбош керек. Оюм. Буларды таанып атасың мен? Жок, таанып айтам. Жүрсөң, коптур жүрсөң. Жок, сиз ким болосуз? Жүрсөң кім? Сиз ким болосуз? Жок, мен таанып атасың ба? Жок, таанып айтам. Жок, коем. Мына алып эле кой. В смысле алып эле кой? Коем, не кыласың эми аны? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Жок, бир нерсе кылыш керек да, туурабы? Эмне кылышым керек ошондо? Эмне кыласың эми? Сага отчет бериш керекпи? Ооба, элге отчет бериш керек. Элге отчет бериш керек. Ондан отчет бере турган бар да. Мисалы ким ошол отчет бере турган? турган? Эми сен тааныбайсың да, эми сен тааныбайсың да аны. Ошо тааныгым келип атат да ошо адамды. Эми барып оны өзү мен базаркомго кир. Базаркомго базаркомго төлөйбү. Жаловаттык болот. Атын айтайынбы? Айырмасы жок каяктан болсун. Трабалист эмесмин да мен. Болуптур да, сен сурап атпайсыңбы? Сага отчет бериш керекпи? Сен жеке журналистсиң, туурабы? Болуптур да. Сен каалаган жерге кирип тарта бересиң. Болуптур да. Кир базаркомдон сура. Бул да өзү. Жок, ошондо базаркомго төлөйбү? Ооба. Ошо базарком алабы акчаны? Базарком ала албайт да бул жердин акчасын, билесизби? Эми каяктан билейин, базарком бөлүп берсин, базарком. Жок, сиз ким болосуз? Мени таандыңбы деп айттыңыз го. Мен жакшы таанысым, экен. Мен сизди тааныбайм да. Экөөбүз көп сүйлөшкөнбүз. Мисалы? Экөөбүз көп сүйлөшкөнбүз. Каякта? Көп жерде. Жок, ошо сиз ким болосуз? Аты жөнүңүз барбы? Менин атым Али. Али. Ой, экен. Жакшынан эле сүйлөшөлүк. Жакшы. Кандай по-другому кандай болот? По-другому? Ой, экен.
Жок, айтып атпаймынбы сизге. Бул жак мыйзамсыз да байке. Мыйзамсыз болсо базаркомго кирди. Жок, ошого сиз кандай заинтересованный адамсызбы, кандай? О, заинтересованный адам. Ошондо кандай интерес бар бул жерде? Не кыласың, бечара эжени куалап аркасынан он. Зачем кереги бар? Эжеке бечарабы? Мен камерамды көргөндө бечара ал эжеке. О, базаркомго кирди. Камерасы жок элдер менен сүйлөшкөндү билебиз биз эжекени. Ошон жөн эле бар эже мындай деп эле жөн. Азыр эмне минип алдымбы эжекени? Жөн эле суроо бербедим. Але сен тарта турган жерди тарсаң үкем. Мына жер кандай жер? Базарга кир. Ким каерден кандай акча алып атат? Ошого окшогон сен. Заинтересованный персонаж. Ошондо сиз кандай интерес болуп атат сизге? Мен сага окшогон адаммын. Сиз интерес коюп атпайсызбы ортого? Сага окшогон адам. Мен просто эжени көрүп сага келдим мени. Аркасынан кууп жүрсүм. Мен дагы элдерди көрүп келдим. O пробканы тарттыр. Базардын ичине чыгып алды, красный линияга чыгып алгандарды тарттырып, эмнеге чыгып алды? Ана жерде эмне дейбиз биз? Бу жерде стоянкада машина кое турган жай. Машина айдайсызбы байке? Машинанын эрежеси боюнча бул жерде обочина дейт да. Парковка эмес. Парковка кылып коет, эл койсо коет. Парковка кое берсин. Ага каршы эмеспиз. Базаркомго Жок. Мен мына машиналарды койгонуна каршы эмесмин. Кое берсин. Место керек машина койгонго. Акча алганына каршымын ага. Ошону айтып атам. Базаркомго келип мына жерге как официальный закон түрүндө парковка коюп, парковочный знак коюп, кала акча алып, кала мамлекетке акча төлөй турган кылып. Базаркомдо андай полномочиясы жок да, билесизби? Жок. Ошону сен анда эмнеге направление берип атасыз базаркомго бизге? Мына базардын территориясы бүттү мына жерден. Бул жагы уже мамлекеттики. Ошо базаркомго кирип айтам, эмнеге бу жерден акча алып атасың деп, ошо базаркомго бар. Базарком акча ала албайт байке. Ондо ким алып атат онда? Ошо ким алып атканы биз эжекеден сурап атабыз. Базаркомго берет, мен билем. Базаркомго берет. Неге бересиңер? Мыйзамсыз да ал. Жок, мен билем да, бул стоянканын көпчүлүк территориясын базарком берет. Сарай эл өкмөтүнө, вот. Базаркомбу, сарай эл өкмөтүбү? Базарком сарай эл өкмөтүнө деле, жер сарай эл өкмөтүнүкү да. Базарком жок, келип ошондо азыр посредник болот абы базарком? Андай укук жок да. Укук жок, билем, бардыгы билет. Билип туруп неге төлөйсүңөр? Але. Кандай түшүндүрсөм сага? Жок, жакшына түшүндүрүш керек. Мыйзам жолу менен түшүндүрүш керек. Мыйзам жолу менен айтып атам го, мыйзам жолу жок. Неге? Жок, айтып атам го. Анда конституция кайда, жер кодекси кайда? Айтып атам го, башка тиричилигим го. Ого кайрылып, о менен орлошуп жүрсөң дагы ошончо чалкаш. Айтам сага ошого. Ошону мыйзам үстөмдүүлүгү кылбайлы деп. Ошондо 5-10 та сага ошогон чыкса, ошо жакшы болот. Айттым го. Сизге окшогондор тоскоолдук кылбаса, абдан жакшы болот. Просто оны эжени кууп жүрүм, эмнеге кууп жүрөсүң деп ошону вопрос берип атам сага. Койчу деп атпайсызбы? Вопрос берген жоксуз сиз. Кара суудагы укук коргоо органдары карасаңыздар, мындайча айтканда мошенничество дейт бул нерсени. Мошенничество. Элдерди мындай тоноо да булчу. Жолдун четине эле бул парковка дейт. Келип алып 40 сом, 50 сом движение болот бул жерде. Жалган айтпай атам, туурабы эжеке? Кандай парковщиксизби? Бул жакта канча сом парковка? Неге? Я. Баасын сурап атам да. Канча сомдон? Я. Коясың го? Коебуз. Канча сом? 20. 20 сом, Ошондо эжеке бул парковкадан чогулган акча каяка кетет? Я. 2024-тө бюджетине город кара суу киргизген. Мынау ортолук тарапка, ортолукка парапет коюп, мына эки чекесин дагы жанагындай эме коюп туруп, бул жака машина абсолютно токтобой турган кылып туруп, тетиги жактан азыр барып көрүп келебиз. Односторонний кылып туруп, бул жагынан кете турган кылып, бул жакка кеткен машинанычы. Азыр мына односторонний знак бар экен да? Односторонний знак бар, ал жерде эми ал знакты көрбөй атасызбы, элибизди эмне кылбай атканычы. Анан мына балдар иштеп атат, көрүп атасыз. Балдар иштеп, бул жерден мисалы, например, алдырып кеттик. Тетигиге коюп койду. Ушундай маселелер жаралып атат да, карасаңыз. Мына бүт алдырып келе атабыз, тетиги койдуруп коюп атат. Кайра обратно барып, бул жакка келгенче бул жак коюп атат. Ушундай болуп атат да. Негизи мына территорияда мыйзамдуу парковка барбы? Бул мыйзамдуу парковка жок бул территорияда. Себеби өзүңүз көрүп турасыз, базар. Базардан кийин эле Азыр биз айтып атабыз да, бизде суроо бар да. Бул парковкалар мыйзамсыз болсо, ага төлөнүп аткан акчалар каяка түшүп атат бар? Onu bilmiyorum. Вот, интересно. Onu bilmiyorum. Бизге да ошо кызык болуп атат да. Мына жакта
мыйзамдуу мына жерлери болушу мүмкүн, мына жерлерчи. А мыналар бүт бары билбейм, эч ким акча албаса керек бул жерде турганына. Акча алат экен да. Силерге чейин тарттык да. Аны билбейм. Буну тийиштүү өзүнүн жергиликтүү бийликтин мекемелери разбор кылыш керек. Бул ошондо мыйзам бузуу болуп саналат, Аны мен мыйзам бузуу деп айта албайм. Себеби дегенде бул жерде парковка именно ушул участка мүмкүн эмес да өзү негизи. Бул мост подземный переход бар, подземный переход ал жерге мүмкүн эмес. А биз даже бул жерден грузовой запрещенный знактарды койгонбуз. Жанагы бузуулар кодекси менен каралабы? Бузуулар кодекси менен каралат обязательно. Ошол именно ошол балдарды алып келип азыр бузуулар кодекси боюнча укук бузуу протоколдору түзүлүп атат. Бул жакта. Азыр айып пулу канча сом? Айып пулу 1000 сом. 1000 сом, Мына бордюрлөрдү дагы биздин ушул айтып эме кылып койдурганбыз. Биз булга да бордюрга до конца бордюр койдуралы дегенбиз. А кирип келген мына жерде таксисттер кача альтернатива кылып туруп, таксисттер ушул бордюр менен катар өчүртүп өздөрү чыгып кете турган кылыпчы. Бул жаккачы. Чтобы мына жерге экинчи катарга машиналар койбосун депчи. Ал альтернативаны да кылып көрдүк. Жыйынтыгы кичине болбой калды. Себеби ортого парапет тосуш керек болчу, но темир эме кылыпчы. Анан бул жерде основной пробканы жараткандар таксисттер келип туруп бурулуп, нар жакты дагы бер жакты дагы токтотуп коюп атат. Ошол негизде биз бул жерде бир тараптуу жол кылабыз дегенбиз, одностороннее движение. Вот этиги жерге знактарды койгонбуз. Мэрияга тийиштүү предписанияларды бергенбиз, тийиштүү мекемелерге, депке, мэрияга. Но ушул жерге ортосуна бизге мени тосуп бериңиздер депчи. Ошондо азыр бизде материалдык мүмкүнчүлүк жетишти. Материалдык мүмкүнчүлүк буюрса болот. 2024-кө Кара Суу шаарынын мэри мемеге бюджетке киргизген. Буюрса бул жер тосулат ортосу. Буюрса. Буюрса ортосу тосулат. Анан тетиги жолдон АБС жол болот. Бул жакка карап. Бул жактан келген поток. Ушундан нары кете берет. Только бул жакка пассажирдик жүргүнчү ташуу гана автоунаалар кирет бул жакка. Бул жакка жүргүнчү ташуу автоунаалар кирет. Калганы мына жеңил машиналардын бардыгы бул жакка киргенге тыюу салынат. Да тетиги нар жак менен айланып военкоматтын жанынан чыгат. Ошондо биз бул жердин поток движенияны азайтууга возможность болот. Азыр сиз бир кызматкер катары сизге суроодо, эгерде мына подземный ход бар го, ошонун үстүндө парковка боло берсе, ал тияктан трешина кетсе, ал түшүп кетиши мүмкүнбү? Түшүп кетиши толук ыктымалы бар. Азыр биз божомолдоп атабыз, ал түшүп кетсе, Кара Суунун жолу жабылат да. Каттам токтойт ошол жерден эле. Биз негизи бул подземный ходдун иштеп аткан себеби дагы ошол жанагы трешинанын немеси. Бирден бир себеби. Ошон үчүн бул эки жакта ачылып калган себеби ошол. Биз окуп көрсөк мыйзамда алдамчылыкка жатат экен да. Жанагы обочинадан акча алуу бул элдерди алдап тоноо экен да. Бул алдамчылык, мошенничество дегендей да. Ошол статьяга бир аз дал келет экен көз карашы. Байке, сиз айтпайсызбы? Ассаламу алейкум. Сиз бизде жол кыймылынын башчысыз да? Башчысынын орунбасары. Фамилиямды окуйт. Сиздерге мен өзүм деле кирейин деп аткам. Максат мен көп жылдык стажым бар, водительдик. Анан ушуну жөнгө салууда мен бир жардам сунушум бар да силерге. Мына өзгөндү караң, ошту караң, кичинекей ортодо жолдо баягы бизден жол абашыны тар да, ошол жерге да койгон да. Бунун себеби айтканым, водительдерде уважение жок бири-бирине. Мына мен деле таксовать этем кичине тиричилим. Водительдерде өзүбүздө уважение жок. Сыйлабайбыз, мыйзамды, жол эрежесин бузабыз. Себеп ордунда бурабыз. Парковканын бирден бир себеби ушул. Ордунда бурабыз. Мына ушул базардан, ушул базардын аягына чейин водительдер. Бул биринчи себеп. Экинчиси, мына базардын оозунда мына жерде 85 деген бар. Ар жагында Омат бар. Ошо жерде монополия. Кимдин кызыкчылыгы бар билбем. Балдар менен бирдеке десең, урушканга чейин барасың. Мыйзам мени коргойт. Бирок анын артында адамдар турат. Мен эми аны айтпайын, себеби мен далилим жок да. Бирөө келет, бирөө доля алат экен, 85тен бирөө доля алат экен, бул жерден бир доля. Ошо балдар бузат. Мен да таксисмин, бирок таксис болгон менен мен мыйзамга баш ийишим керек. Анан ППСтин балдарында полномочия бар экен, 300дөн 1000 сомго чейин штраф этете турат. Буга да моюнсун ал. Алар деле иштебейт. Неге бунукун алат, меникин албайт? Алса экөөсүнүн тең алыш керек да. Эмне үчүн мыйзам мага иштебейт, буга иштейт. Ошолар дагы так иштебейт.
ошолорду контролдой турган ошолордун башчысы болуш керек. Кечин наряд. Мен башчы, бул башчы сизге жеңил болот. Биринчи очередь ушул жерде ордунда маневр жасаган водительди керек болсо мыйзам чыгарыш керек, правасын ишен кылыш керек. Мен эми ушу сөзүңүзгө жооп берейин. 2024-жылдын бюджетинде бул сиз айткан нерсе каралган. Биз предписанияларды бергенбиз тийиштүү мекемелерге. Анан жанагы сиз айтып аткан мынау жаралып аткан көйгөй боюнча, мына жердеги пробка боюнча буруп атат деген, ал буйрса Алла таала буйрса ал токтойт. Себеби дегенде бул жерде Омат базарга чейин парапет коюлат, сиз айткандай. Мынау баштан Оматка чейин эмес, мына жок, негизи Омат базарга чейин биз эме бергенбиз, предписаниячы, тийиштүү кагаздарды бергенбиз. Бизге ушул мемелерди шарттар түзүп бериңиздер депчи. Анан бул нерсе чечилет. Бул жактан киргенге мүмкүн эмес болот жеңил автоунааларга. Бул жүргүнчү ташууган автоунаа наркы бет менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Негизи бул жерде ачыгын айтып кетиш керек. Биздин өзүбүздүн айдоочулардын дагы тартипсиздигинин айынан азыр камерага как раз көрсөтүп келдик. Бул жерди алдырсак, артыбыздан келип уже коюп коет. Өзүңүз жакшы билесиз. Бул жерде парковка маселеси өтө оор. Чечүүгө аракет кылып атабыз. Эки жак болгон жакшы. Водительдер өздөрүбүз эле айда деп турабыз. Силерге жардам болот. Ооба. Бирок мындай да двухсторонний эмне үчүн кылып односторонний кылып атабыз? Бул жактан. Мынау келген пешеходторго жүргүнчү ташуучу автоунааларды ушул жакка киргизебиз. Жеңил автоунаалар тетиги объезд менен кете турган кылабыз. Бул жакка только жүргүнчү ташуу автоунаалар үчүн гана. Бул альтернативаны кылбасак, бизде Кара Суу районунда автоунаанын саны кечкин түрдө көбөйүп атат. Ошол көбөйгөндүгүнө байланыштуу бул альтернативаны кылбасак, биз бул жерге забор тосуп ташасак да пробка боло берет. Неге мына архитектуранын көчөсү жабылат? Жабык ошо көчө ачпайса түзөт. Эми алардын ал убагында ал көчөдө ким жашаганын билебиз. Азыр эмнеге ачканга болбойт? Убагында ким жашаган? Ал көчөдө? Эми аны жакшы билебиз. Ошо көчөнү Азыр ал киши жок бул жерде. Анын бийлиги да кетти. Эмне үчүн ошону ассак болбойт? Сиздер айткан вопросу да карап көрөбүз. Сиз айткан жанагы вопросучу. Себеби дегенде ал жерде канчалык деңгээлде кандай жол, майнигидеги жолго аны бүт карап көрөбүз. Себеби дегенде ал жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Населенный пункт, калктуу конуш. Канчалык деңгээлде ал жерде ушул автоунаалардын потогу өткөнгө мүмкүнчүлүк бар, алдында карап көрөбүз. Негизи эмне үчүн тосулган ал тийиштүү документтерин да көтөрүп көрөбүз. Ближайший 2 күндүн ичинде именно мен сизге келип өзүм ответин берип кетем аксакал. Тельмандагы светофорду мен канча балдарыңызга айттым. Арчагын өтүп алып кайырмак салып отурушат. Ал жерде кызылдан жашыл жанат, жашылдан кызыл жанат. Эмне үчүн 3 чырак? Не үчүн? Муну эми силер оңдобойсуңар. Ошо ишканага предписание берсеңер болот да ошого. Аксакал, ал предписаниялар берилген. Мен сизге эртең мына ушул жыл башынан баштап 2023-жылдан баштап ошол именно ошол сиз айткан светофорго берилген предписанияларды көтөрүп алып келип колуңузга көрсөтөм аксакал. Бирок кыштын күнү өткөндө мен 2 жол түштүм. Мен айттым, буну оңдогула дедим. Мен башы бегенге болобу, мен укугум барбы? Мисалы иштеп атат ал жерде. Сиздин толук укугуңуз бар ага башы бегенге. Ийгилик калар. Иштешейлер болсо дагы жооп берүүгө даярбыз. Мына жерде өзүңүз практика көрсөтүп атат. Өзгөндүн жолдун эни тар, бизге аябай сонун болот. Бир убактарда коюлган эле. Буйрса, мына көз алдыңызда турат. Это водительдин сыйы жок, биринчиден өзү. Тоготпойт, мыйзамды тоготпогон нерсе. Мен айттым, мен деле водитель. Мен каалабайм ушундай орунда бурулганды. Тартип менен бурулсак бардыбыз пробка болбойт. 20 мүнөт, 1,5 саат, 1 сааттан келсеңер, как положено, ортодо туруп алып адам алышат. Анан балдар кака иштетишет. Буйрса ал службанда өзүнүн негизи жетекчилигин айтабыз. Ошол ППСтин жетекчилигин айтабыз ушул жерде караганга. Көмөк көрсөтүшү. Ошол знактын түбүндө турат. Айылдан келген адам ал знакты карай коюп коет. Анан чекелетип сүйлөтүп эле коет. Ал бул жерге жөн эле мында. Ачык эле мени көрүп аткандыр балдар, кап болбосун. Мен силерге жардам бергенге 100 жолу мында ыктыярдым мына. Иштешел эл уят да, скорый өтөт, башка өтөт. Мына Кара сууда эвакуатор каралганбы?
кара сууда эвакуатор каралган эмес. Бул эвакуатор маселеси боюнча дагы сунуштарды бергенбиз. Жергиликтүү бийлик буюрса отдельный ошол автостоянка ачабыз деген. И андан сырткары ушу эвакуация жолу менен алып баруучу транспорт каражатын сатып алууга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калса, транспорт каражатын сатып алабыз деп айткан. Тазалайт. Жок, сизде оюңуз бар да өзүңүздө? Мен билбедим. Тазалаш керек деп атпайсызбы? Эжелерге барып ич бара дей албайсың, азыр урушуп кетесиң. Неге? Ошо неге урушушат алар? Беттен алат да сразу эле аял кишиге сөгүшүп отурбайсың. Кетип каласың. Кольцевой линия боюнча да пландаштырганбыз. Ошо барсаң эле орой мамиле экен да, каргайт, ар кандай учурларды көрүп атабыз да биз. Бул күрөштү биз дагы улантабыз. Эми кийинки этапында биз юридикалык жагынан барып көрөбүз. Бул кандай боло турган десе, ошо тиешелүү мекемелер бар, жооптуу кишилер бар. Вот департамент деп айтып атабыз. Департамент кантип обочинага парковка деп уруксат берген. Ушундай көрүнүштөрдөгү чыгарылыш болот. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушундай. Мен ар дайым айтып келем, биз журналист катары жагдайды жарытып беребиз. Чыныгы бааны эл берет. Ар дайым биз элдин үнүн угуп, ушундай нерселерди чыгарып бергенге ар дайым даярбыз.